Уурдалган кепин. Повесть. Авторы Сайрабүбү Касымова. Биринчи бөлүк. Кемпирдин уулу советтик мектептен билим алып, андан соң жогорку окуу жайын бүтүрүп, анан уулунун кызматынан улам ушул чакан шаарда туруп калышпадыбы. Уулунун бир кызы, бир уулу бар. Келин уулу кызматына көбүрөөк алаксып, балдарына убактысын жарыктылуу бере албаганы үчүнбү, эки небереси тең ушул кемпирге жакын. Кенедейинен келинине жардамдашып, эки небересин тең өзү торолтуп, өзү чоңойтподубу. Небереси чоңойгондон бери кемпирдин жашы осоңолуп, жеген ичкени кеңейип, каттайм деген жагына каалагандай каттап дегендей. Бирок кийинки учурда шаардагы тааныгандарынын баары негедир сыртын салып, кемпир келе жатса күбүрөшүп, сүйлөшкөн сөздөрүн токтото калып, үнсүз мелтирешет. Муну кемпир неберемдин элге аралашып, акча тапканын көрө албай жатат деп түшүнөт. Мунусуна да шүгүр. Жашоонун айынан өз келин уулу алыскы бир мамлекеттен бакыт издеп кетишкен. Алардын максаты деле Кудайдан доолашып жүрүп, көрүп баккан уулу менен кызынын келечегине кам көрүү. Анан кантсин, заманның түшкүрдүкү, элчилеп карманган жалгыз уулунун өз айткандай көп эле курсак көтөрдү. Бирок аман эсен калганы, Кудай жакшы көргөнү, кемпирге ыраа көргөнү ушул баласы. Жашоонун баардыгы эле жакшы болуп жаткансыган, балээнин баары тиги СССРдын кыйраганынан башталбадыбы. Кемпир келин уулунун алыста жүргөнүн эстегенде ушуларды эстей берет. Анан карысадай эки небересине такан экидей баш көз болуп дегендей. Бөлөк эл, бөтөн жерде баланы окутуу да кыйын. Андыктан ал жактан баласы үй бүлөсү үчүн акча тыйын салып турса болбодубу. Кемпирдин да, келинин уулунун да ойлогону, бир жерден чыккандары туурадай көрүнгөн сүйт. Кыз балага окуу биринчи кезек керек. Кандай жерге күйөөгө барат? Илгерки кыздар азыр жок, заманына жараша. Демек көйнөгүн өзү таап кийгени кажет дейт кемпир. Көпчүлүк айткан кепти кыйып кете албай. Андыктан тиги небере уулунан 4 жашка кичүү небере кызын жатак мектепке берип, жума сайын андан кабар алып турганы жөндүүдөй. Адегенде кемпир уулунан акча тыйын келгенче тамак аштан өксүп жетишпей бир топ кыйналып да жүрдү. Эми минтип небереси чоңойгондон бери да ата энесинин жеңилин жерден оорун колдоно турбадыбы. Турган ушул. Небереси 17-18 жашынан баштап эле кемпирдин кем карчын толуктап, акча тыйын, тамак аш таап дегендей. Кудай таала берерин унутпаса, ушундай эле болот деп кудуңдайт ичинен кемпир. Антпегендечи, СССРдын кулаганы дала элдин эсин эки кылып, кай тарапты карап намаз окуурун билбей, эл далайга дендароо болуп, ырыскысын кантип таап жээрин билбей турушпадыбы. Далайлары СССР деңсеп, ал тургай бул убактылуу эле нерсе деп, СССР кайра калыбына келет, кантип кулап калсын деп түш көрүп жатышпагансыбадыбы. Чиркиндики. Жаздын алгачкы күнү. Быйыл жылдагыдан жаз эрте келди. Жакшылыгын берсин. Өлбөгөн жанга жаз да келет дегендей, кемпир карылыкка моюн сунганы менен такыба. Акыл эси башкалардан артык десе артык. Анан калса айт чоюңду жарым сөздөн таптак түшүнүп, өтө эле багамчыл. Небере уулу да чоң энесинин айтканын экидей албайт. Элге аралашып, айрыкча үйгө боо болгон китептарды алып келип, анан аны элге бат-бат таратып, бир жактарга, жыйындарга көп каттап, андан сыйлыкка тыйын-тыпар алып дегендей. Кудаанын кудурети. Кемпир небересинен бир да жолу бул эмне китеп деп суралаганы, анын көп нерседен кабарсыз экенин каңкуулагандай. Баланын баары тиги кошунанын тикчиңдеген борбордон келген кызынын үйгө келиши менен башталбадыбы. Ким билет, бул балекеттин баарын билип, биттин ичегисине кан куйган тиги кошунанын кызы болбогондо, балким кемпир өзү айткандай өмүр бою көрүнө тынч жатат беле. Апа, бул китептерди эмнеге үйүңүзгө үйүп алгансыз?
Кире бериш үйдөгү таңгак болуп үйүлүп турган китептерди кемпирге көрсөткөн кыз алардын ичинен бир китепти сууруп кызыга карай кетпеспи? Неберемки ушуларды элге таратпагат эле таратып бүтөт. Анан анысына эмгега калып балекетиңди алайын. Кемпир кыздын алдында сыймыктанып турду. Күзөт мунарасы. Кыз өзгөсүнө өзү ишенбей, кемпирди далайга үнсүз тиктеп мелтиреди. Эмне болду? Кыздын мелтирегенинен кемпир небересине көз сөз тийбесин дедиби, бир балиядан сакта, Капырелдин көзү жаман деп ойлогонго да үлгүрдү. Кыз кайрадан бежиреп кемпирге суроо үстүнө суроо узатты. Апа, сиз ислам динин тутасызбы? Анысын кайдан билейин? Куданын кулумун, Мукамбеттин үмүтүмүн деп эле жүрөм. 5 маал намазга жыгыласыз да, туурабы? Ооба ботум. Эми мынтип 80-дин кырынан ооп бара жатам. Эл какшаал көрүккөндө 9-10 жаштагы секелек бала элем. Эми мынтип бутум көрө оозуна салаңдап турган кезинде Кудай Тааланын алдына белекке 5 убак намазымды, 30 күн корозомду алып барбасам болобу? Кудайды силерден топурак буйрса болгону. Биздин эми ыйманыбызды берсе болгону. Кемпир кыздын айткандарына кулак кагыш кылбастан оюндагысынын баарын бечиреди. Тергөөчүдөн бешбетер тиги кыз кемпирге дагы суроо үстүнө суроо узата берди. Апа, сиз такыр күнөө кылган жоксузбу? Билип билбеген күнөөлөрүм көп эле болсо керек. Анын баарын Кудай Таалам өзү таразалайт. Баарыбыз Кудайдын колундабыз. Жараткан Эм кандай кааласа, так ошондой болот. Кемпир оюндагы билген жоромолдорун кызга түшүндүргөнү ийгөңдөндү. Сиз мусулмансыз. Башкалардын Кудайын Кудай дебейсиз да, же дейсизби? Кыз кемпирдин качанкы албай калган өчү бардан бешбетер суроосун дагы узатты. Койчу кыз, эмне деп эле жатасың? Кишини дөөдүрөтүп. Апа, сиз мусулмансыз да. Анан башка динге өткөндөрдү билесизби? Жок, билбейм, билгим да келбейт. Кемпир эртеден бери кызга жөнөлүп акысын кетирип жатканын эми билгенсип, сол колун өчөйгөн белине коюп, жаман көрүп сирпилдей, кокуй белим деп үйүнүн кире беришиндеги эң үстүңкү тепкичке отура кетти. Кыз, байкуш, түшүнбөгөн уучет деген. Ушу турбайбы? Небереси дилин алмаштырып, таап келген акчасына кубанып, кыз ушинтип ойлоп кемпирди аяп да кетти. Апа, мени жаман көрбөңүз. Бул китептердин көпчүлүгү исламдан башка динге өткөндөргө таратылат. Бул китепти окугандар өз динин унутуп, башка динге кызыксын дегендердин амалы. Ушул китепти окуп алып, анан дин алмаштыргандар азыр өтө көп болуп кетпедиби? Кемпир дагы терең түшүнсүн дедиби, айтор кыз сөзүн улам кайталады. Азыр бул диндин амирин туткандар биздин элдин башын айландырып, өз диндерине киргизип, анан акылларына көптөгөн акча берип жатышат. Анан акча алгандар ошол динге кирип, анын китептерин минтип таратып, түшүнбөгөндөрдү материалдык жактан кыйналгандарды өз диндерине тартып, убалына калып жатышат. Кыз дагы көп бирдемелерди эрменжеген эчкиче бижирей берди. Кемпирдин кулагына эч нерсе угулбай, көздөрү караңгылап, жер көчкөнсүп бара жатты. Кемпирдин кан басымы жогорулап, ооруканага жатканына апта болуп калды. Небереси күнүгө келип, чоң энесине ийиктей имерилип, доктурлар менен сүйлөшүп, алардын колун майлап, чоң энесин жакшы айыктырып бергиле дегидей болсо, ичиң жылып алкап жиберчилер да четтен табылат. Ал тургай ишенген Кудайына да ар секунд сайын жалынып жалбарып, чоң энемди айыктырып бер деп, жалбырып жалдырап чоң энесине ден соолук тоолап жүрдү. Кемпир күн санап жакшы болгону менен жүрөгүндөгү кошуна кыз чүрүп кеткен дүрбүлөңдүн илеби кайтаар эмес. Небересинен үйүнө барганда мунун чын бышыгына жетем деп өзүнө өзү жооткотот. Анан ар кайсы жерден уга калчу, башка динди тутуп алсаң кайра өз динине артына кайтуу жок дегендерин укканын эстегенде, заманасы куурулуп өзүн коерго жер таппай алактайт. Эгер тиги кыздыкы чын болсо, кемпир небересинин чын дүйнөдөгү жашоосунан да, Кудайдан да коркот. Мухамбет пайгамбардын айтканын атасы арбак какшап айта бергени кемпирдин жадына түшүп жатты. Бала өзүнүн жакшы жүрүш турушу менен ата энесин бейишке киргизет.
же жаман жүрүш турушу, жасаган жаман иштери менен 4 адамды тозокко алып барат. Сен өзүң жөнүндө эле ойлобой, ата-энең, бир туугандарың жана балдарың жөнүндө да ойлон. Кемпир буларды эстегенде төбө чачтары сербейип, Теңиринен баласына ыйман, ыза, доолагыдай болсо жалооруп жалдырайт. Жакшынакай күн кечирип жатканда кандай балеге капташтым дегидей болсо, таңды кирпик какпай атырат. Молдокелерден уккан тозок отун эстегенде кемпир акыл көйүндө ойлоп, бирок элестете албаган акыр кыямат жакындап келе жаткандай сезет. Чын эле кемпир жеке жашоосунун акыр кыяматы жакындап келе жатканын күлүк оюнда ар кайсын ойлоп түкмөлдөгөнү менен билгени жок. Кеч пешимде кемпир менен небереси диндеринин ажытын айырып, небересин ата бабасы туткан өз динине кайрам деген кемпир эзели эч кимге оозунан чыгарбаган сырын айтууну ылайык көрүп, небере уулунун алдында мөгдөп турду. Эң оор турмушта да, жан бычактын учунда турганда да эч кимибиз өз дилибизден да, динибизден да качкан эмеспиз. Бул эмне деген шумдук? Акча, көрөк үчүн динден, дилден безгиче дүйнө кезип ага урганыбыз жакшы. Мындан жаман турмушту да баштан өткөргөнбүз. Күнөөңдү Кудай өзү кечирер. Ушунчаңды артыңа кайт. Азыр да кеч боло элек. Жалдырап небересинен жооп күткөн кемпирге жигиттин итиркейи эле күңк этти. Мен жаман жолго түшүп жүрмүнбү? Мен деле Кудайдан жакшылык тилеген адаммын. Тилегенде да силерден көп суранып, көп жакшылык тилеген адаммын. Кайсы эмне болгон күнөөмдү айтып жатасыз? Кемпирдин уулу туталанып, энесинин айтканын жактырбай, ушуларды үлдүрөп отуруп айтканга жырады. Ай сен Кудайнын кулу Мухаммедтин үмөтүсүң да, кайдагы башка Кудайды айтып жатасың? Аны өз дининдегилер кабыл алсын. Сен мусулмансың. Асан чакыртып атыңды койдурганбыз. Кемпир канчалык какшаса да, уулу анын бир да сөзүн илге албаганы кемпирдин акыр кыяматын улам жакындата берди. Эне биздин курсагыбыз эми тоюнуп, эми эл катары жашай баштабадыкпы? Анын эмнеси жаман? Бизге ошонун баарын сиздин Кудайыңыз эмес, менин динимден Кудай берип жатат. Сиз ошону түшүнгүңүз келбей жатат, деди чыйрала. Эзели небересине ачуусу келип көрбөгөн кемпир адегенде тизелери титиреп, анан башы чыңалып, мээсине кан тээп, туттугуп, жүрөгү адаттан сырт дуйлап, небересин жекире карады. Сагак челеби? Сен эңсеген дүйнөнү мен сага таап берем. Сага болгон жериңе 7 муунуңа жеткидей дүйнө. Акча, көрөк берейин, өз диниңе кайт. Кемпирдин муун жүүнү бошоп, тамагын ачыштырып келген ачуу жашына муунду. Энесинин муун жүүнү бошоп калчылдаганын көргөн небереси коркуп да, таң калып да, кайдагы акча? Эмнени айтып жатасыз сени? Экөөбүзгө аларды ким бермегиле деген болуп күңк этти. Мен сага бир уч асыл таш берсем, артыңа кайтасыңбы? Анын да балекети күч. Ал деген нечендеген кара башты жеген асыл таштар. Жакут. Анан кемпир саамга ойлоно калып, сактансаң сактаармын дейт. Заман илгеркидей эмес. Артыңдан каргылчу коюп аңдыткан заман эче өткөн. Кемпир бул таап алган оюна корустон боло оор үшкүрүнүп, жеңилденгенсип алды. Жакут таштардын бар экенин уккан небереси энесинин эки сүйлөбөсүн же айтканын аткарбаган чалагайым экенин эзели билип көргөн эмес. Көк жал эркектерче бегайбат экенин билип, ал тургай керек учурда элдин баары мен чоң энемдей принцип менен жашаса, заман оңолуп баары гүлдөмөк деп мактанып калмайы да бар. Небересин өз динине кайтарам деп тилек кылган кемпир эзели оосунан чыгарбаган сырдын түйүнүн бирде көз жашын төгүп, бирде оорулутунуп, ушул жакындарынын оор тагдырларынан улам убактылуу оорчулуктан сабыркап, акча тыйынга алданып, башка динге өткөн небересин өз динине кайтара аламбы деп үмүт кылып, дүйнөнүн артынан кууган далай адамдын башын жечү жакыт таштардын сырын ачып, ошол күнү төгүлүп чачылып, баласынын Кудай алдындагы күнөөсү үчүн жана азыр өзү жазоочу күнөөсү үчүн кемпир Теңиринен салбырап, кечирим сурап турду. Уландысы бар.